Салам достор, байланышта Санчобек каналы. Бүгүн катталуучуларыбыздын биринин суранычы менен көрүүчүлөрдүн көпчүлүгүнүн мактоосуна татыган падышалык беттеш аттуу тасманы көрөбүз. 42 окуучу белгисиз аралга түшүп тирүү калгыңар кезде бири-бириңерди өлтүргүлө деген буйрук алышат. За что я тебе сделал? Урматтуу досум, тасма башталардан алдын маанилүү маалыматка кулак салыңыз. Black бул Т-банктын Россияда иштөө жана жашоо үчүн ыңгайлуу дебеттик картасы. Анын жардамы менен сиз Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана башка өлкөлөргө акчаны улуттук валютада комиссиясыз которо аласыз. Эгерде мындай картаны 30 апрелге чейин сүрөттөмөдөгү шилтеме аркылуу тариздеп алсаңыз, 1 жыл бою аны акысыз колдоносуз. Паспорт же россиялык сим-карта жок эле чет элдик номерге каттап алууга болот. Болгону өтүнмөңүздү калтырыңыз. Карта Россия боюнча сизге ыңгайлуу жерге акысыз жеткирилип берилет. Картанын дагы башка артыкчылыктары бар. Башка карталардан которуу же накталай акча салуу менен эсепти акысыз толуктоо. Ошондой эле айлык акыны түздөн-түз ушул картага алып турууга болот. Накталай акчаны комиссиясыз чыгаруу. Про жазылуусу менен чет өлкөлүктөр үчүн кошумча пайдалуу кызматтар бар. Про жазылуусу менен топтолмо эсепке же салымга жогорку пайыздык ченди аласыз жана акчаны тезирээк топтойсуз. Тиркемеде сиз Россияда туруктуу же убактылуу жашоого уруксат, жумуш жана турак жай издөө, патенттер жана маалымат каттар боюнча акысыз консультацияларды аласыз. Колдоо эне тилиңизде көрсөтүлөт. Саякат бөлүмүндө авиабилеттерди сатып алганда банк рубль менен 4%га чейин кайтарып берет. Сүрөттөмөдөгү шилтеме менен өтүп 30 апрелге чейин 1 жыл акысыз тейленген картаны тариздеп алыңыз. Т-банк Россияда жашоо жана иштөө үчүн. Япония өлкөсү 2000 жылдар. Өлкөдө каатчылык башталып миллиондогон адамдар жумушун жоготуп, мамлекет өз элин бага албай тартипсиздик башталып башкаруудагы кыйындай баштайт. Бул жагдай окуучуларга чейин жетип, окуучулардын арасында дагы тартипсиздик көбөйүп, 800 миңге жакын окуучу мектепти таштап, жаштардын арасынан акылсыздар көбөйө баштаганда мамлекет жаңы мыйзам ойлоп табат. Ал мыйзамды падышалар беттеши деп коюшкан эле. Биз ошондой күндөрдүн биринде окуу жылы аяктап 9 класстын окуучулары автобуста келе жаткандыгын көрөбүз. Алар эс алууга чыккандыктан жыргап, куунап автобуста олтурган класс жетекчисин тамашага салышып, бири-бирине белектерди беришип эч кандай кайгысы жок келе жатышкан. Бир мезгилде эле автобус туннелге киргенден кийин анда олтурган окуучулардын бардыгы уйкуга кеткендигин көрөбүз. Анда арасынан Нанахара деген окуучу ойгонуп кетип, башкалардын башкача абалда уктап жаткандыгын көрүп, эчтекени түшүнбөй жатса эле бет кап кийинген аял келип Нанахараны дагы уктата чабат. Мындан соң окуучулардын бардыгы бейтаныш имараттын ичинде, мойнунда түшүнүксүз аппараттар тагылган абалда ойгонушат. Анан дагы окуучулардын жанында эки бейтаныш бала олтуруптур. Бир мезгилде имараттын сыртынан учак конуп, анын ичине бир олуттуу адам түшүп келет. Ал каармандарыбыздын жанына келгенде окуучулардын бардыгы ал адамдын Китано экендигин таанышат. Көрсө бул адам 2 жыл мурда бул окуучулардын мугалими экен эле. Бирок алардын бардыгы ага каршы чыгышып, сабактарына келбей коюшуп, окуучулардын арасынан Нобу деген бала бул мугалимдин бутуна бычак дагы сайып салган болот. Анда Китано бир кезде окуучуларга жагдайды түшүндүрүп, силер падышалар беттеши мыйзамын уктуңар беле? Биздин максатыбыз силер бардыгыңар бири-бириңерди өлтүрүшүңөр керек. Араңардан бирөөңөр гана тирүү каласыңар десе, бул сөздөрдү уккан окуучулар аны олуттуу кабыл алышпай, эмне деп эле ойду тоону сүйлөп жатасыз десе, Китано ал жерге бир адамдын денесин алып келип, бул силердин класс жетекчиңер, ал силерди берүүгө макул болбогондон аны өлтүрүүгө туура келди деп анын өлүгүн көрсөтөт. Ошондо гана окуучулар болуп жаткан окуя чындап эле экендигин түшүнүп, андан соң Китано аларга сыналга көңүл бургула деп айтат. Анда сыналгыдагы кыз оюндун шартын түшүндүрүп бере баштады. Ал каармандарыбыздын бардыгын куттуктап, 1 жылда 1 эле класс тандалып алынат. Демек силер тандалып алынгансыңар, силерди куттуктаймын. Саныңар 42 адам, бардыгыңар бир аралга барасыңар. Ал 10 чакырымдык аралдын ичинде 3 күн болосуңар деп жатса, каармандарыбыздын арасынан бир кыз сүйлөй баштаган кезде, Китано бычагын ыргытып анын маңдайына сайып өлтүрөлү. Мен сени сүйлөбө дедим го деп эле ызы чуу боло баштайт. Муну көргөн башкалары эми чындап дүрбөлөңгө түшүп, бирок бул нерсе мыйзамдуу болгондуктан ал жерге келген жоокерлер такыр эле каармандарыбызды имараттан чыгарышпай, мылтыктары менен аткылашып кайрадан эле бардыгын ордуна жайгарышат. Анда Китано жини келип үнүңөрдү чыгарбай сыналгыдагы берүүнү аягына чейин көргүлө деп эскертип, бир кезде кыз сөзүн улантып, силерге 3 күн убакыт берилет. 3 күндүн ичинде жеңүүчү болуп чыгышыңар керек, болбосо бардыгыңар өлөсүңөр. Мойнуңардагы тагылып турган аппаратка белги жибере турган болсо жарылып кетет. Аны чечүүнүн жолу жок, ага аракет кылбай эле койгула, чече турган болсоңор дагы жарылат. Андыктан деп эле сөзүн улантып жаткан кезде каармандарыбыздын арасынан Нобу ызы чууга түшүп, силер эмне бизди шылдыңдап жатасыңар деп эле Китаного кол салууга аракет кылып жаткан кезде, ал чөнтөгүнөн пультун алып чыгып, мойнундагы аппаратын ишке киргизип жиберет.
Бир кезде сыналган кыз кайрадан эле сөзүн улантып ар бириңерге баштык берилет. Ал баштыктын ичинде суу, нан, аралдын картасы жана кол чырак бар. Анан дагы ар баштыкта ар кандай куралдар бар, бирок аны силер билбейсиңер. Берилген баштыктын ичинде эмне болсо ошого ээ болосуңар. Кана эми баардыгыңарга ийгилик каалайбыз десе, окуучулардын арасынан бири туруп менде суроо бар деп кайрылып, эмнеге биздин класс тандалды десе, Китано чучу кулактан силерге туура келди деген жообун берет. Анда бул ишти кылуу максатыңар эмне десе, Китано кайра жооп берип, бардыгына өзүңөр күнөөлүүсүңөр. Чоңдорду шылдыңдап мугалимдерди каалагандай тамашага салат элеңер. Мына эми өз тагдырыңар өзүңөрдө деп ар биринин атын айтып, аларга баштыктарды беришип, эми жөнөсөңөр болот деп бөлмөдөн чыгара башташат. Анда кээ бирлери баштыгын алып кетишсе, кээ бири баштыкты албай дагы коюп жатышты. Окуучулардын арасынан эки бейтааныш бала болсо өздөрүн аябай токтоо алып жүрүшүп, эчтекеден коркпогондой болуп, бирөөсү колуна тийген баштыгын алмаштырганга дагы жетишет. Кандай болбосун каармандарыбызга берилген 3 күндүк убакыттын 1-чи сааты башталды. Начало игры. День 1, час 40 утра. Ошентип окуучулардын бардыгы имараттан чыккандан кийин өздөрү деле түшүнбөй оюндун башталгандыгын билишет. Анткени Нанахара чыгып эле баштыгын оодарып жаткан кезде анын жанына кыздардын бири келип, "Мага эмне болду?" деп эле жыгылып түшсө, мойнуна жаанын жебеси тийиптир. Көрсө окуучулардын биринин баштыгынан жаа чыккандыктан жанагы кызды атып салган болот. Бир кезде ал жерге Норико дагы келип калгандыктан Нанахара экөө качып жөнөп, жанагы жаасы бар бала жаасын башка бирөөгө алдырып жиберип, өзүнүн жаасынан өзү өлөт. Ошентип 2 адам дагы өлүп, жалпы 42 адамдын ичинен 38 гана калды. Качып кеткен Нанахара менен Норико далдоо жерге барып алып, Нориконун колу жаракат алгандыктан аны дарылоого аракет кылышып, Нанахара баштыгын ачса, ал жерде табактын капкагы бар экен. Көрсө Нанахарага тийген курал капкак экен эле. Биз ушул жерден Норико классташы Нанахараны көптөн бери жакшы көрүп жүргөндүгүн түшүнөбүз. Бул убакта жанагы бейтааныш балдардын бири Кирияманы топтолгон окуучулар кармап алышып, алардын баштыктарынан мылтык жана тапанча чыккандыктан аны кайра коркутуп, "Биз сени тааныбайбыз, демек сен Китано менен биргеликтесиң. Бул жерден чыгуунун жолу кандай, кана батыраак айтканың" десе, Кирияма алардын мылтыгы менен өздөрүн оңой эле өлтүрүп коет. Андан соң ал өлгөндөрдүн мылтыгындагы, тапанчасындагы, жадагасы жарылуучу затын дагы алып андан нары жөнөйт. Ошентип тез эле 5 адам өлүп, 38 адамдын ичинен 33-ü калды. Окуучулардын арасынан буга чейин баштыкты албай койгондору дагы бар эле. Алар дароо эле аралдын жээгиндеги деңизге түшө турган жаарга келишип, "Биз бул оюнга катышкыбыз келбейт" деп жанагы жерден секирип өздөрүн өздөрү өлтүрүп алышат. Ал эле эмес, кээ бирлери өздөрүн өздөрү асып өлтүрүп, бирок сыртынан назик көрүнгөн кыздардын ичинен мыкаачылары дагы жок эмес экен. Алардын бири Мицука жанындагы кыздарга жакшы сүйлөмүш болуп, ага түшкөн курал орок болгондуктан кыздардын бирин союп салат. Ошентип түн окун бүтүп, таңкы саат 6-да Китано үн чыгаруучу аппарат менен сүйлөй баштайт. "Биринчи түн бардыгыңар үчүн ийгиликтүү өттү окшойт, анткени көпчүлүгү өлдү. Мен алардын атын атап өтөйүн деп аттарын айтып, андан соң тирүү калгандарды куттуктап, аракетиңерди уланткыла деп, анан дагы аралдын кээ бир бөлүктөрүндө жүрбөгүлө деп айтат. Анткени тартип боюнча аралдын кээ бир бөлүктөрүндө кээ бир сааттарда жүрбөш керек эле. Эгер ошол убакта жүрө турган болсо, мойнундагы аппарат өзүнөн өзү жарылмак." Бул сөздөрдү уккан Нанахара менен Норико жүрбөш керек болгон аймакта болгондуктан башка жакка жөнөшөт. Бир кезде эле алардын алдынан балдардын бири чыгып, каармандарыбызга кол сала баштап, Нанахара андан коргонууга аракет кылып жатып, жанагы кол салган баланын өзүнүн балтасы өзүнүн башына сайылып калат. Ошол мезгилде көз айнекчен бала келип, каармандарыбызды тапанчасы менен аткылай баштады. Бирок ал буга чейин колуна курал кармай албагандыктан жанындагыларга дагы тийгизе албай, ошол заматта эле алардын жанына жанагы бейтааныш балдардын бири Кавада келип, тапанчачан баланы өлтүрөт. Ал дароо тапанчаны алат дагы Нанахара менен Нориконун эч кандай куралы жок экендигин түшүнүп, аларды эмнегедир өлтүргөн жок. Ошол заматта эле алыстан 2 кыз үн чыгаруучу аппарат менен кыйкыра баштайт. Алар бардыгына жар салып, бири-бириңерди эмнеге өлтүрүп жатасыңар, андан көрө чогулбайлыбы? Эмнеге биз бири-бирибизге аңчылык кылышыбыз керек? Биз жакка келгиле деп жатса, алардын артынан Кирияма келип, экөөнү тең мылтыгы менен өлтүрөт. Бул убакта окуяны алыстан көрүп турган каармандарыбызга Кавада "Эми өзүңөргө сак болгула" деп андан нары кетет. Бул убакта Мицуко токойдогу кароосуз калган үйлөрдүн бирин өзүнө жай кылып алган болчу. Бир кезде Хирона деген классташ кызы ага тапанчасын такап, "Сен мага башынан эле жакпайт болчуң. Менин жигитимдин башын айланып жүргөн дагы сенсиң го, мен сени өлтүргүм келет эле. Мына эми мүмкүнчүлүк келди окшойт" деп Мицукону өлтүрүүгө аракет кылып, бирок мыкаачы Мицуко мындай жагдайга дагы даяр болчу. Ал тескерисинче Хиронага каршылык көрсөтүп, өзүнүн тапанчасы менен өзүн өлтүрдү. Ошентип арадан убакыт бир күн толук өтпөй 23 эле адам калат. Көрсө бул окуя болуп жаткан аралда бир кезде адамдар жашачу экен. Азыр ал жерден бардыгы кетишип, үйлөр жана ооруканалар кароосуз калган болот. Бир кезде бара жаткан Нориконун денесинен ысытма чыгып, өзүнчө эле кыйнала баштап, Нанахара аны көтөрүп алып жакын жерде жайгашкан үйлөрдүн бирине алып барат. Көрсө буга чейин эле бул үйдө каармандарыбызга буга чейин жолуккан Кавада жайгашыптыр. Ал мылтыгы менен чыга келип эле, бирок каармандарыбызга жардам берип, ал жердеги эски дары-дармектерди колдонушуп, Нориконун колундагы жаракатын
аралашып анын ысытмасын түшүрүшөт. Көрсөк Каваданын атасы дарыгер болуп иштейт экен. Ошондуктан ал дарылоо ыкмаларын жакшы билчү. Бул убакта башка окуучулар дагы бири-бири менен топтолушуп арганда имараттарда жайгашышып, кээ биринин баштыгынан ноутбук чыккандыктан ал жерде калып кеткен генераторлорду ишке киргизип, ноутбукту жандырып аралдан чыгуунун жолун издей башташат. Ошондой окуучулардын бири мойнунда тагылган аппарат үн жеткирүүчү кызматтарды дагы аткарат экендигин түшүнүп калат. Ошондуктан жанындагылар менен сүйлөшпөй эле аларга оюн жазуу түрүндө жеткире баштады. Кызыгы мындай өлүм менен күрөшүп жаткан учурда кээ биринин оюнан дагы деле жаман нерсе кетпептир. Анткени окуучу кыздардын бири Тигусанын жанына аны көптөн бери жакшы көрүп жүргөн бала келип, эми биз кандай болбосун эртелүү-кеч өлөт экенбиз. Ошондуктан өлөр алдында экөөбүздөн көзүбүздү ачып албайлыбы? Сунушума кандай дейсиң десе, Тигуса жини келип, мен сени такыр жакшы көрбөймүн. Көп эле ачуумду келтире бербечи десе, жанагы бала артынан такыр эле калбай, Тигуса жини келет дагы бычагын алып жанагы баланын талдуу жерине сайып өлтүрүп салат. Бул экөөнүн окуясын Мицуко көрүп турган болчу. Бир кезде ал тапанчасын алып чыгат дагы баланы өлтүргөн Тигусаны атып өлтүрөт. Ошентип арадан дагы убакыт өтүп тирүүлөрдүн саны 21 түштү. Погибли девушки номер 13 Тигуса Такако. Осталось 21. Бир кезде кечки саат 6 болуп Китана дагы сүйлөй баштап, мен силердин бардыгыңарга наразымын. Эмнеге 3 эле адам өлдү, аябай жалкоо болуп кеттиңер го. Силерге жаза кылып аралдагы барбай турган бөлүкчөлөрдү көбөйтөм деп ал жайлардын даректерин айтат. Бул убакта Нанахара менен Норикого Кавада тамак жасап берип, тамак аябай даамдуу болгондугун айтышат. Ошол мезгилде Кавада эки каарманыбызга башынан өткөн окуяны айтып бере баштайт. Көрсө бул бала 3 жыл мурда так эле ушундай оюндун жеңүүчүсү экен. Ал дагы өзүнүн классташтары менен ушундай аралга түшүп сүйгөн кызы Кайкону куткарыш үчүн өзүнүн досун өлтүргөнгө чейин барып, аягында жалгыз адам эмес сүйгөнү экөө тең тирүү калгандыктан экөөнүн тең мойнундагы аппараты ишке кирет. Ошол мезгилде сүйгөнү Каваданы атып жибериптир. Анда Кавада дагы жооп кылып Кайкону аткан кезде Кайко ошол жерде көз жумуп, Кавада жалгыз жеңүүчү болгондуктан тирүү калыптыр. Бул оюнга болсо аны жаңы келгендерге жол көрсөтсүн дегендей кылып кошуп салышкан болот. Бир мезгилде эле сырттан мылтыктын батырган үндөрү угулуп, Кирияма бирөөнү мылтыгы менен коолап жүргөн экен. Көрсө бул экинчи бейтаныш Кирияма мындай нерселерден ырахат алгандыктан өз каалоосу менен кошулуптур. Анда Кавада каармандарыбызга кайрылып, мен бул аралдан качып кетүүнүн жолун билемин. Ошондуктан биргеликте иш кылалы деп Нанахарага тапанча менен окторду берет. Бул убакта Кирияма коолап жүргөн адамын өлтүрүп тынып, андан соң каармандарыбызды байкап аларга дагы кол сала баштайт. Ал биринчи эле каармандарыбыз жайгашкан үйдүн ичине жарылуучу затын ыргытып, андан соң мылтыгы менен аткылап баштаса, Нанахара аны тапанча менен аткылап өзү жакка тартат. Качып бара жаткан каарманыбыз суунун жээгине келгендиктен ал жакка секирүүгө туура келип, Кирияма каарманыбызга жетпей сууну мылтыгы менен аткылаган бойдон калып кетти. Бул убакта буга чейин ноутбук менен иш алып барып жаткан балдар чогулуп алышып, атайын бир ишти мерчимдешип, мойнундагы аппаратты жаап үндөрдү угуп калбасын деп бири-бири менен сүйлөшө башташат. Көрсө алар оюнду уюштургандарга каршы чыгып аралдан качуунун жолун издей башташыптыр. Бул убакта окуучулар биринин артынан бири өлүп, алардын кээ бирлерин мыкаачы кыз Мицуко өлтүрүп, 2 күндүн ичинде көпчүлүгү өлүп, 16 эле адам калат. Сууга түшүп кеткен Нанахараны болсо суунун жээгиндеги имаратта жайгашып алган топтолгон кыздар куткарып калыптыр. Нанахара ойгонуп жанындагы Юкия деген классташ кызы тургандыгын көрөт. Көрсө бул кыз дагы Нанахараны аябай жакшы көргөндүктөн анын ооруган жерлерин даарылап, жаракат алган жерлерин чүпүрөк менен таңып дагы коюптур. Бирок Нанахаранын жалаң кыздардын арасында болушун Сатоми деген кыз каалабай жаткан болчу. Анткени ал мындай жагдайда эркектерге ишенич жок деп Нанахаранын тамагына уу салып коюуну чечет. Бирок Сатоми тамакка уу салып койгон мезгилде ал тамакты ал жердеги кыздардын бири жеп алып, арадан көп убакыт өтпөй эле жанагы уунун айынан кыз каза болуп, башкалары ошол жерде кызычууга түшө баштайт. Анткени алар буга чейин бири-бирине ишеним көрсөтүп жүрсө, эми ортодогу ишеним жок болду окшойт. Анткени ууланып өлгөн кызды ким уулагандыгын билбей жатышкан. Бир маалда эле ынтымакта жашап жаткан кыздар бири-бири менен аткылаша башташып, бардыгы каза болуп, арасынан жалгыз гана ууну салып койгон кыз өлбөй калган болот. Бул убакта төшөктө жаткан Нанахара кызычууну угуп сыртка чыккан мезгилде ашканада 5 кыз окко учуп өлүп, ууну салып койгон кыз күйүүтүнө чыдай албай бийиктиктен секирип өзүн өзү өлтүрүп алыптыр. Ошентип арадан көп убакыт өтпөй эле 16 адамдын арасынан 10 гана калды. Бул убакта Мицуко дагы деле аңчылыгын улантып, алдынан чыккандардын бардыгын өлтүрүп жүргөн. Ал бир кезде бири-бирин жакшы көрүп чогуу жүргөн окуучуларды дагы өлтүрүп жок кылат. Ошентип 10дун ичинен 2 өлүп, 8 калды. Бул убакта Нанахара кыздардан калган куралдарды көтөрүп алып, кыйналгандыгына карабай жолго чыгып, таягын таянып алып Норико менен Каваданы издеп жөнөйт. Нориконун болсо эсинен Нанахара такыр кетпей, ал качан келет экен деп ол турган сайын көтүп, жүрөгү эмнегедир бир нерсени сезгендей болуп, токойду көздөй чуркап жөнөйт. Көрсө бул убакта Нанахара аларга жакын келип калган экен. Анда Норико аны көргөнүнө кубанып турса, Нанахара ага кайрылып, мен сага курал-жарактарды алып келдим. Мен азыр жаракат алып алсыз болуп калдым, ошондуктан сени коргой албашым мүмкүн. Бирок курал-жарактар менен сени бирөө капа кылуусуна жол бербеймин деп убадасын берип, анан дагы Норикону аман эсен көргөндүгүнө
кубанып жаткандыгын айтат. Ошентип буга чейин көпчүлүгүн өлтүрүп дагы деле аңчылыгын улантып жаткан Мицуко бир кезде ал жерге келип калган Тигусанын колунан өлөт. Ошентип тирүүлөрдүн саны 7-ге түштү. Вперед! Что это? Бир мезгилде уюштуруучулардын компьютерлери иштен чыга баштайт. Көрсө буга чейин ноутбук менен олтурган окуучулар атайын вирус жасашып, хакерлик чабуул уюштуруп, уюштуруучулар оңдоо иши менен алек болуп жаткан кезде аларды жардырып жиберүүнү көздөшөптүр. Бирок бул үчөөнүн ою башталды эле ишке ашпай калат. Анткени алар эми эле жөнөп жаткан мезгилде ал жерге Тигуса келип калып, бардыгын мылтыгы менен аткылап, үчөөнү тең өлтүрүп аткылап жаткан кезде октордун бири атайын жасалган жарылуучу затка тийип жарылып дагы кетет. Бул убакта жарылууну уккан Нанахара, Норико жана Кавада дагы ал жерге келип калган болчу. Бир кезде өрттөрдүн арасынан Тигуса Кирияма чыгып келген мезгилде Кавада аны менен атыша баштап, бирок өзү дагы жаракат алып, кандай болбосун Тигуса Кирияманы акыры өлтүрүп тынат. Ошентип башында келген 42 адамдын ичинен 3 эле каарманыбыз тирүү калды. Алар үчөө деңиз жээгине барган кезде Кавада сөз баштап, мен силерге башында эле айттым эле. Бул жерде эч кимге ишенбеш керек. Менин башыман өткөн окуяны дагы мен жөн гана ойлоп тапканмын. Мен бул жерден чыгып кетүүнүн жолун билемин деп айттым эле. Жолу мына ушул экөөңдү алдап, мен экөөң менен чогуу биргеликте тирүү калдым. Эми болсо экөөңдү тең өлтүрөм дагы өзүм тирүү калам деп экөөнү тең тапанчасы менен аткылай баштайт. Бул убакта кеңседегилер бир эле Каваданын тирүү калгандыгын түшүнүп, оюнду аягына чыкты деп эсептешип, жыйынтерин кылып учактарын жүргүзүп жөнөй башташат. Бир мезгилде аралда жалгыз гана Китано калды. Анткени ал аялы жана кызы менен мамилеси жаман болгондуктан үйүндө аны такыр күтүшчү эмес. Бир убакта Кавада анын жанына келип куралы жок экендигин көрсөтүп, Китано аны куттуктап, сен жеңүүчү болдуң. Бирок сен мени алдаганга аракет кылдың, мени алданат деп ойлодуң окшойт. Бизге хаккердик чабуул болгон кезде мойнуңардагы аппараттын жарылуучу заты өчүп калган. Ошондуктан сен жеңүүчү боло алган жоксуң деп тапанчасын такап жатса, ал жерге Нанахара менен Норико кирип келет. Көрсө Кавада каармандарыбызды алдабай эле тескерисинче Китанону жок кылууну көздөшүптүр. Ошентип алар Китананы дагы өлтүрүшүп, андан соң мойнуна тагылган аппаратты чечип ыргытып, кайыкка олтуруп алышып аралдан алыстап качып жөнөшөт. Бирок бир кезде Кавада алдан тайый баштады. Анткени ага Кирияма менен атышып жаткан мезгилде ок тийген болчу. Ошентип Кавада көп кан жоготуп, бир кезде кайыктын үстүндө бара жаткан жерден көз жумуп, Нанахара менен Норико гана тирүү калып, бирок бул жолу падышалар беттешип оюнунун жеңүүчүсү аныкталбагандыктан, экөөнүн сүрөтү сыналгыга чейин чыгып, адам өлтүрүүгө шектелет деп издөө сала башташат. Биз ошентип тасманын аягында эки каарманыбыз өз өлкөсүндө качкын болуп жашап калгандыгын көрөбүз. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, өлкөбүздө ар дайым тынчтык гана болушуна дуа кылып жүрөлү.